Урматтуу мекендешим, аялыңыз бир нерсе алып келсе, аны албаш керек. Өзгөчө үйүнөн. Ушул нерсеге аялыңыз үйрөнүп калат, же сиз үйрөнүп калышыңыз мүмкүн. Аны кайтарыш керек дароо. Эринбестен алып барып кайтарыш керек. Бир окуя бар. Бир адам үй салат экен. Үй салып бир торсуну жыгат жетпей калат экен. Жетпей калып, эми не кылабыз? Бир босар барып келүү үчүн бир торсун кымбаттык кылат. Не кылабыз деген учурда аялы, атам үйдө бар эле, барып алып келсек болот ошону. Макул, эми ичинен дагы күйөө наразы болуп барып алып келишет экен. Алып келип коюшуп, деп кечкурун аялы менен жатканда сүйүнүп, кубанып, өтө жакшы болду, бүтүп калды. Үйүбүз дагы мына крышасы дагы жоголуп калды деп айтып өтө мактап атса, усталар дагы ора болбойт эми деп жатса, аялым деп карап, ошо торсун болгону жакшы болуптур да, бир торсун атамгыдан келди дегенде, баягы ачуусунда туруп барып эринбестен түнү менен крышаны ачып, баягы торсуну алып, жыгачты алып, кайрап алып барып берет экен да. Кыз бала милдетчил болот. Көңүлүгө албасын көбү, бирок көпчүлүгү милдетчил болот. Табияттан ошондой негизи. Ошондуктан кыз бала айтып коет да көп жерде. Сөзгө ээ чыга албайт, тилге ээ чыга албайт аял киши. Көп учурда айтып коет көп нерсени. Ошондуктан талак маселеси да эркектерге берилген да, аялдарга эмес. Күнүнө 100 жолу талак алып коюшуңуз мүмкүн эле да, эгерде аял кишиде болгондо. Укук. Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Чөйрөдөгү эле нерселерден байкасаңыз, эркек менен аял урушуп кетсе, аял киши биринчи айтат да, талагымды бер дейт. Эркек болсоң талагымды бер дейт. Эркек кишинин оюнда дагы жок андай нерсе, бирок аял киши ошентип айтат да. Ошондой экен, урматтуу мекендешим. Албаш керек. Албаш керек. Бул нерсеге же сиз үйрөнүп каласыз, же ал үйрөнүп калат үйдөн бир нерсе ташымайга.